Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükürler, maqtollar bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi bataları olsun. Çında maksat degen bu çoğun nerse. Maksat sözsüz boş gerek. Jönüle maksat yok ile жүрген тағыр тұрамас та ал бессмысленно дейді орысша. Ешқандай бір мәнісі жоқ жашау болып қалды, мақсатсыз жашау. Жеп ішіп өле жырға без алып өле жүрген бұл мақсатсыз жашау. Бұл өмірді текке кетіру да. Адамдарда мақсат бош керек. Болғанда да улуу мақсаттар. Büyük адамзаттың ең чоң мақсаты бұл тиги дүйнөдө тозоктон кутулуп бейишке барыш. Бұл büyük адамзаттың өзүнүн мақсаты, ең чоң мақсаты. Өзү негизи биздин жаралуубуздун өзүнүн идеясы. Ошо бизди Алла Таала айтат да, мен адамдар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым, кулчулук үчүн жараттым. Кулчулук дегенде ушу моюн сунуп, Алла Таала койгон тартип менен жашаш үчүн гана жараткан бет да. Ушу биздин максат да ошого дал келиш керек да. Сөйдөнде биздин максат Алла Таала бизге ошондой максат койгон. Кулчулук кылуу деген бул Алланын разы болуп жашоо. Алланы разы кылып жашоо. Ошо биз Алла разы болуп отуруп жашаш керек. Алла Таала жанагындай уурдабагыла, бирөөнүн акысын жебегиле, бирөөнүн акысын төбөлөбөгүлө, бирөөдүкүн тартып албагыла, зулум кылбагыла дейт да. Кайра тескерисинче бир тууган болгула, жардам бергиле. Бир тууганыңардын проблемаларын чечкиле, жакшы адам болгула, садака бергиле, кайрымдуу болгула, сабырдуу болгула, адилеттүү болгула дейт. Ошо кулчулук чынында жеңил эле, өзү жеңил эле. Ошону биз аткарбай атабыз, биз билбей атабыз. Адамдар максат жок жашап атат да. Максатсыз, мисалы, Кудайды тааныбай жүргөндөр бүт баары максат жок. Алардын максатынын баары кичинекей бир максат болуп атат. Бир нерсе табып алсам, бир нерсе куруп алсам, бир нерсе сатып алсам, жесем, ичсем, ушу бул малдыкындай эле болот да, малдай эле. Бирок улуу максат болуш керек. Мисалы, кээ бир адамдар чынында Кудайды тааныбай мындай элиме кызмат кылсам дейт да. Бул да чоң максат. Элине кызмат кылат да. Алла Таала болсо элиңе да кызмат кыл дейт да. Ал да кулчулук дейт. Эгерде элиңе мен ыраазылуу үчүн кызмат кылсаң, ал жакшыраак дейт да. Алла Таала айтат. Эгерде бенде бир ишти жасаса, бирок ошону Алланын ыраазылыгы үчүн жасаса, ыхлас менен, анда аябай чоң сооптор жазат, анын иши ийгиликтүү болот да. Ана мисалы мына шайтанын жолунда жазагандар бар. Же өзүнүн бир кызыкчылыгы үчүн. Мен мисалы чоң боло алайын, мен падыша боло алайын, мен номер 1 боло алайын деп. Ошенткендерде да. Алардыкы да максат. Өзү негизи адам качан бактылуу болот? Адам максат, бир максатты коюп, ошо максатка жеткенде бактылуу болот. Мисалы, футболист. Футболисттин максаты ушул чемпионатта эң көп гол киргизсе, анан гол киргизсе, аябай бактылуу болот, эле кыйкырып, өкүрүп, талаада чыркап жүрөт да. Анткени максаты ошо гол киргизиш болчу. Ошого аябай бактылуу болот да. Анда ошо бизде да ушундай, бирок чоң максат коюш керек да, чоң максат.
Мисалы, ошо Алланын ыраазылыгы үчүн мен көп илим үйрөнөйүн, Куран жаттайын, адамдарга насихат айтайын, дин жеткирейин деген максаттар болсо, анан ошону жазса, адам бактылуу болот да. Бирөөгө келип мен ошо адамдарга жардам берейин, мен ошолорго бир үй салып берейин десе, анан ошо максат аткарылса, адам аябай бактылуу болот да. Анан ошон үчүн жанагындай максат чоң болуш керек да, чоң максат. Өзүңдүн мен дегенден өйдөрөөк максаттар. Мага дегенден. Мага, мисалы мен чоң үй салсам, чоң машина алсам, аябай кооз кийим кийсем, ал мен да, эго. Анан кийин мен элим жакшы жашасын, элим бактылуу болсун, элим өкмөтүм бакубат болсун деп эл үчүн, өкмөт үчүн бүт эч нерсесин аябай, убактысын, талантын аябай кылса, анан жетсе ийгиликке. Ошо бактылуу да. Бирок булардын баары жанагындай бул дүйнөлүк максаттар. Анан тиги дүйнөнүн максаты Алланын ыраазы кылуу. Ошол эле ишти кылышы мүмкүн. Ошо бирөөгө жардам бериши мүмкүн, мамлекетин өнүктүрүшү мүмкүн, мамлекетти коргошу мүмкүн, сакташы мүмкүн, даже өлүшү мүмкүн. Бирок Алланын ыраазылыгы үчүн. Андай болсо, ал чыныгы ийгиликке жеткен болот да. Ошол чыныгы бактылуулук, чыныгы ийгилик ошол жерде да. Ошо биз жанагындай эго дегенди жеңиш керек да, мен дегенди, мага дегенди. Өзгөчө мына эркек киши мага деген туура эмес. Эркек киши эл үчүн болуш керек да. Эркек элге жаралган, эл үчүн жаралган. Эркектин вазифасы чоң. Эркек эң биринчи Аллага, динине, мекенине, элине, ата энеге, бир тууганына кызмат кылыш керек да. Аны да Алланын жолунда, Алла ыраазы болсун үчүн деп, ошондой ихлас, ошондой эмеде ниетте кылса, анда эки дүйнөнүн соогун табат да. Ошо биз ошого үйрөнүш керек. Эгерде антпесек, мына азыр жашообуз эмне болот? Жашообуз аябай бир кызыктай болот да. Биз чынында азыркыдай экономика болгон эмес. Могу 2000-жылдан мурда мындай экономика вообще болгон эмес. Айылдарда 2-ден 3-тен эле машина болчу. Бир айылда. Аябай техника аз.